саламаттуу кесиптештер, силер менен байланышка чыгып атканыма абдан кубанычтамын. Сиздер менен бүгүнкү турган тема баалоо критерийлери. Максатыбыз баалоо критерийлери деген эмне жана ал сабакта окуучулардын билимин баалоодо кандайча боло тургандыгы жөнүндө кеңири маалымат аласыздар. Күтүлүүчү натыйжалар. Сиздер сабактан кийин окуучулардын алган билимин баалоодо критерийлердин маанисин, критерийлерди түзүүнүн жолдорун билип чыгасыздар. Критерий менен баалоо өтө ынанымдуу жана калыстык менен болоорун түшүнөсүздөр. Баалоонун бардык түрлөрүндө колдонулат. Айрыкча калыптандыруучу баалоодо окуучулардын иштерин баалоону уюштуруу үчүн кылдан иштелип чыккан критерийлерди колдонуу азыркы билим берүүнүн башкы талабы. Критерийдин негизинде жүргүзүлгөн баалоо бул процесстин жалпыга айкын жана түшүнүктүү болушуна шарт түзөт. Сабакта критерий түзүүнүн максаты мугалим тарабынан баалоонун калыс жүргүзүлүшү жана окуучуларды өздөрүнүн алган бааларына ынанып, кийинки сабакта жакшы жооп берүүсүнө өбөлгө түзөт. Окуучулардын жетишкендиктерин баалоо критерийлерин иштеп чыгуунун негизи болуп, окутуу максаттары болуп саналат. Демек, критерий сабактын максатына ылайык түзүлүш керек экен. Критерийлерди мугалим өзү окуучулар менен биргеликте түзүп чыгып, аны талкуулап чыгышы керек. Анткени критерийди окуучулар менен бирге иштеп чыкканда, талкуулаганда окуучулардын баалоого карата мамилеси жакшырат. Критерийлерди окуучулар менен бирге иштеп чыгуунун мисалдарын келтирейин. Биринчи, теманы окуп үйрөнө баштаганда сиздер анын максатын так түшүндүргүлө. Ар бир окуучудан натыйжалуу деп саналган баалоонун 1-2 критерийин жазууну сурангыла. Окуучу сунуштаган критерийди тактага сөзсүз жазып койгула. Критерийлерди маанилик даражасына карата жайгаштырып жазуу абдан маанилүү. Критерийлерди окуучулардын бардыгы түшүнгөндүгүн текшерип алгыла. Окуучулар менен талкуулаганда критерийлердин эң маанилүүсүн тандап алгыла. Эгер баа коюу керек болсо, ар бир критерийге сандык белгилерди жана упайларды коюп алуу натыйжалуу болот. Баалоо критерийлери канчалык так чечмеленип берилсе, окуучулар тапшырманы ийгиликтүү аткарыш үчүн эмне кылуу керек экендигин ошончолук жакшы түшүнүшөт. Окуучуларды критерийлер менен тапшырманы аткарардын алдында дагы бир жолу тааныштырып чыгуу маанилүү. Андан сырткары баалоо критерийлери доскада дайыма илинип турушу керек. Сабакта критерийлер өтө так иштелип чыкканы жакшы натыйжа берет. Ал үчүн сиздер ар бир сабагыңыздарда критерийлерди даражаларга бөлүп көрсөтүүгө маани беришиңиздер керек. Сиздер менен так эмес берилген баалоо критерийинин мисалын талкуулайлы. Мисалы, образдарга талдоо берет деген критерийди талкуулайлы. Эгер 5 ала турган окуучу образдарга терең талдоо берет. 4 ала турган окуучу образдарга жакшы талдоо берет. 3 ала турган окуучу образдарга жарым-жартылай гана талдоо берет. 2 жана 1 деген баа ала турган окуучу образдарга талдоо бере албайт. Десек, бул жерде критерийдин так эмес берилгенин байкадык. Бул сабакта өтө натыйжасыз болот. Сиздер менен мен баалоо критерийинин даражаларын так белгилөөнүн мисалдарын талкуулайлы. Критерий образдарга талдоо берген деген критерийди алсак, аны майда даражаларга бөлүп көрсөтө турган болсок, мындай. 5 ала турган окуучу чыгармадан 3кө чейинки образга талдоо берет. Образдарды оң терс сапаттарын ачалат. Ошол образдардын сапаттарын мисалдар менен далилдейт. 4 ала турган окуучу чыгармадан 2 образга талдоо берет. Алардын оң жана терс сапаттарын жарым-жартылай ачып көрсөтөт. Образдарга талдоодо мисалдарды жарым-жартылай берет. 3 ала турган окуучу чыгармадан 1 образга талдоо берет. Алардын оң жана терс сапаттарын көрсөтө албайт, мисалдар менен далилдей албайт. Ал эми 2 ала турган окуучу чыгармадагы бир дагы образга талдоо бере албайт. Мына бул жерде сиздер баалоо критерийинин даражаларын так белгилөөнүн мисалдарын көрдүңүздөр. Бул өтө натыйжалуу болот.
Баалоо боюнча критерийлердин дагы бир үлгүсүн сунушталайын. 5 деген баа коюлат. Эгерде окуучу өтүлгөн теманын мааниси боюнча терең түшүнүп, чечмелеп айтып бере алса, сабакка башынан аяк активдүү катышып суроолорду берип турса, сүйлөө кебинде адабий тилдин нормалары сакталса, чыгармадан жатка көркөм айтып берсе, топтун ишине активдүү катышып, оюн айтып турса, буга 5 коюлат. 4 деген баа коюлат. Эгерде окуучу теманын маанисин түшүнүп, бирок жартылай гана айтып бере алса, сабактын кээ бир гана бөлүктөрүнө катышса, сүйлөө кебинде адабий тилдин нормаларын анча ката кетирилсе, чыгармадан үзүндү айтып берүүгө аракет кылса, топтун ишине активдүү катышпай, бирок кунт коюлууга отуруп жооп берсе. 3 деген баа коюлат. Эгерде окуучу өтүлгөн теманын кээ бир гана жерлерин артууга аракет кылса, тема боюнча мисалдарды чаржайт айтып берсе, кошумча ырлардан 4 сап болсо дагы айтып берүүгө аракет кылса, 3 деген баа коюлат. 2 деген баа коюлат. Сабакта өтүлгөн тема боюнча эч нерсе айтып бере албаса, кошумча тапшырмалардан да айтууга аракет кылбаса, топто иштеп жаткан окуучулардын ишине тоскоолдук жаратса. Мына ушундай так коюлган критерийлер окуучулардын маңдайына дайыма илинип турулушу маанилүү. Эми эссе менен дил баянга дагы критерийлерди коюп алсак болот экен. Ошого мисал келтирейин. Биринчи, теманын маанисин ачык берилиши, темага мазмундун дал келиши, мазмундун тандалган кепсилине туура келиши, жазууда ырааттуулуктун сакталышы жана текстте бар эмеспи, кириши бөлүгү, негизги бөлүк, корутундуу бөлүк деген ошолор ырааттуу жайгаштырылышы каралат. 5-чи, сабаттуулугу, орфографиялык, пунктуациялык эрежелердин туура сакталышы. Мына ушундай жазуу иштерине дагы критерийлерди коюп алуу окуучулар үчүн жана мугалимдер үчүн дагы ынанымдуу болот. Сиздер менен кайтарым байланыш үчүн тапшырма берейин. Бир сабактын баалоо критерийин түзүп чыгыңыздар. Экинчи, суроолор, сунуштар, ой пикирлер болсо, мени менен кайтарым байланышка чыгып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Даярдаган мугалим Нарын облусунун Кочкор районундагы Жүндүбаев атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тил жана адабият мугалими Толкуева Акак. Саламатта калыңыздар.